Жанагы аябай катуу жамгыр жаап атат азыр. Детеги Камбар атанын спорт залы эме крышасын чатырып алып кеткен. Шамалчы. Такталары турат жийин. Биз барып көрүп келдик. Жамгыр болсо спорт залынын ичине жаап атат. Сонун болуп молдо жамгырлар өткөн. Такталар турат, чатырып алып кеткен. Эми ошо чатырып жанагы тыныкесин алып тыныке менен работа. Ошо өткөзүбүз керек болчу. Чакара акчаны бөлөп атабыз, майдалап бөлөп атабыз. Анын жолу бар. Таап берем. Бирок жумада эмес. Ошонун жолун таап, ошосун жаапсына. Балдар азыр Бакыт Насырбеков. Бакыт Насырбеков. Азыр эмелер. Каникул учебы. Спорт калды. Ошону каникул ичинде жаап коюшубуз керек эле. Эртең сентябрда мына дагы окуу башталса, шипир түшүп кетпесин, бүтүп кетпесин деп дагы тыртыган туура эмес болуп калып, дагы ошону токтойт кылышабыз. Анан кийин форма кийгиси келет, дагы лампочка койгусу келет. Такыр түшүнбөйм мен. Айсада бассын. Койма dedi o. Урматтуу депутаттар, жат-жатка, уру-уруга бөлүнбөсүңөр керек. Айтып коюм, койма анан тиги деп эле. Жарықты кадек мынча 100 000 тиги деп мынча. Ошонун крышасын жабылсак болуп беле? Гүлжамал Аттокуровна, мен сизге да бир жолу айтып атам. Жолу бар, таап берем. Мен аны бир жумадан айтам. Азыр эмес, ал убакыт сааты келе элек анан. Жамбыл түнү менен куюп аттым да, өзү тезлекке эле ойлоп отуруп, ошону кабаратамын, спорт залы, мектеп спорт залы. Кечкурун шагылдап жамбыл жаап атканда ошону ойлодум. Шипыр түшпөйт, шамал. Шипыр. Азыр эч нерсеси жок. Буга эчтекеси жок. Такталарды жийип, спорт залдын ичине киргизди. Бөлөп токтор эми. Анан кийин бөлүп кетип атабыз. Чечебиз, үмүтөбүз, бөлүштүрөбүз. Ал жерде дыдыт эле бараткан, бөлөк эмелер бар жок. 31 миң киргизип атам байке. Азыр бюджетке 31 миң киргизип атабыз, ким алып жана аз калып болгон эмелер. Кача? Урматтуу Facebook'тагы достор, мен эшикке чыгып кетсем, кимизи бирөө жарым өчүрүп койду билбейм. Бирөөнү күнөөлөбөй турайын, келсем өчүп калыптыр. Кайрадан улантып жатабыз, кошулуп турсаңыздар болот азырынча. Фильм дегенде тиги айылга жана Асенге өткөн, Асен яшикке айылдай болуп үйрөйт. Ага бюджетке. Ага тигиге бөлүнүп турат. Не oldu пойма? Oğlum. Eşe пойма dedim o. Bir gezingen пойма dedim o. Tiniz de koşluğun пойма oldu. Düşmazamdan mekteге барып келген жолдон улай. Шагалдырым бөй турат. Башына жетет деген. Жок, сол ичинде да. Жөнүнө жетет го муну. Коңуз. Бизче абилеке 1-2 миң турат. Максат эке, точно жетип келесиз. 14 штук бар да, бакта сол ичинде. 14'tün дальшесinde 300 миң сом. Улуп, солнечный деген кыйратпайт экен, көрдүк го солнечныйды. Кичинекей эле мындай эле жерди жарык кылат экен. Эртең жакпайт сага, мен сага айтып коеюн. Ошо солнечный деп ушулардын сунушун колдоп 5,5 миңдик эң кымбат деп отуп алып келип биз колдоп берсек, ал койбой деле койсо болот экен да. Жаңа биздин эмеси жок болду.
Кайгы бул ошол калган иштер бүтүп баары болгондо ошондон баягы бар өзүңүз. Жок, азыр эмичи. Мына тилдик кылыштырып, проектеңер сметаңар барбы деп атат. Эми андай жакта көргөндө ошо чечүү жагын эртең калган иштер бүткөндө ошол Неге бөлөктөрүн албайсыңар? Sen toktop turça, ulup sen ben uksam, sen ben ulup tur. Ben eskimde aldavayım, sen ben ulup. Mesela bir mesela aytıp koyayım. Bunun UMS'nin içinde 2 milyon materyal satıp alır degen 2 milyon çıkar. Niye korkuyorsun? Uçuk böyle yarım debet olsun. Çeçersen, niye korkuyorsun sen? Var, makulun verirsen. Var. Ben sana aytıp otam. Oytup berесиңер, а? Ооба, мен жооп берем. сен эл ойлоп калбасың өзүң акенден. Неме деп? Материал сатып алууга 2 миллион берип койчу. А мен кайсы материал сатып алып, турба сумма сатып алып ошо. Анда ошол 2 миллиондон жанагы чатыр шай сатып алсаң. Айтып жатты Көрмөсө ойлосуна камбаратанын чатыры деп. Кайсыга жактырып берсе камбарата машина алса салып алып келесиз. Мында да каралбай да калат. Ооба, камбаратан ошонун кайсыга Hormatly deputatlar, 2016-17 жылы 17 бюджетте 3 миллион сом эле болду. Азыр мына 28 миллион болду, канча миллион болду? Өнүгүү бюджетте. Иштерге деп атат. Не, по-моему, 3 миллион сом эле каралган. 3 миллион сом өнүгүү бюджет болгон. Ошонун 1 миллион 700 миң сомун 60 канча процентин ошол мен төрага кезинде барып, мектептин чатырын көрүп, 1 миллион 700 миң сомун ошол жака которуп бергенбиз. Демек бюджеттин 60 канча пайызын ошол крышасынан сугап атат дегенден барып, Алмаз деген депутат бар эле, ошол келип, ак ушундай деп атат дегенден барып көргөнбүз. Көрүп анан чындап эле сугап атырды, анан тез аранын ичинде бүтүргүлө деп 1 миллион 700 миңди ошол жака карап бергенбиз. Ан жазагандан кийинкиси ашыкча жазалды, анан кийин допработа болду, тигиндей болду, акчасын ала албай эле жүрдү. Эми ал биздин күн эмес да, ал аткары бийлиги менен фирманын өзүнүн өкөнүн договору. Бирок ошо карабайсыз, ошол туура эмесинде, кандай сапатсыз жабылып калган үчүн чатыр учуп кетет. Эми ал биз күнөөлүү эмеспиз да. Сапатсыз, сапаттуу, мисалычы. Күнөөлүү эмеспиз деп таштап койгонго болбойт да бакыт Насырбек. Жок, эми ошол убакта учкан эмес да, качан учуптур? Кече жакында учту, былтыр учту. Былтыр учкан окшойт го. Эми былтыр 2021 2017ден бери канча жыл өттү мисалы. Ошондон бери учпай эми былтыр учуп атат да, көрдүңүзбү? 4 жыл туруп атат да мындай алганда. Ошол учурда учса, кийинки жылы жазайт эле да, мындачы. 1 жыл гарантиясы бар да фирманын. Крыша деген насыл жүз туруш керек да, эгер сапасын жабылса. Айтпайсың, не мал дешті? Мен айттым, мен жооп берем. Берем. Жауап беріңіз. Урматтуу депутаттар, сессия улантсак. Корм бар? Бар. Урматтуу депутаттар, көңүл буруп койсоңуздар. Буруп койсоңуздар, баарыңыздарга белгилүү болгондой, президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жарлыгына ылайык мугалимдердин, маданият кызматкерлердин, мед кызматкерлердин айлык маянасы көбөйгөн. Ошого мына бизге бюджетке киреше салыгынан кошумча түшкөн 4 миллион 941 миң сом акча түштү. Ошого биз реестр даярдап келдик элек. Реестрге көңүл бөлүп коңуздар. Баластан балдар бакчасынын чатырын жабууга 2 миллион 810 миң сом, Кетментебі айыл аймағындағы
муниципалдык менчик башкармалыгынын балансындагы үйлөргө электр жабдыктарын сатып алуу орнотууга 100 000 сом. Исанов, Бөкөнбаев, Кара Суу, Умралин энергетик көчөлөрүнүн жылуулук борборуна кошууга долбоорлук сметалык документ жасоого 500 000 сом. Сери көчөсүндөгү Кара Суу суусунун жээгине жарыктандыруу орнотууга 240 000 сом. Шаардык мэриянын резервдик фондуна 500 000 сом. Материалдык жардамдарга 640 000 сом. Каракөл шаарынын 60 жылдык юбилейине карата документалдуу фильм тартууга 60 000 сом. Андан сырткары кошумча реестрге сунушум 31 000 сом. 1 июнга балдарга арналган кино тасмага билеттерин сатып алууга 31 000 сом. Андан сырткары 60 000 сом жергиликтүү кеңештин депутаттарынын формалыга сунуштадык. Ошону колдоо берип, өткөзүп берүү боюнча суранам, урматтуу депутаттар. Менде кыскача ушундай. Урматтуу депутаттар, кошумча баяндамачы Жапар Туркманович. Суроо жок, благодарю. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, уктуңуздар. Биз тапшырма алганбыз. Ошонун негизинде 4 тармактын буга чейинки салык боюнча суммасы канча болгон, көбөйткөндөн кийинки канча болду, 9 айга эсебин чыгардык, салык берсе менен биргеликте чыгарып, ошонун негизинде салык кызматы кат даярдап, эсеп кысабы менен мэрге сунуштадык. Мэр сиздерге сунушун берди. Ошонун негизинде даярдадык документтерди. Ушуну карап деп өтүнөбүз. Рахмат. Суроо жок, урматтуу депутаттар. Менде бар. Сөз Бакыт Насириевичте. Тамара Акимжановна, сиздер комиссия карап чыктыңыздар да. Анан токтом долбоорун жаздыңыздар да. Анан 4-чү пунктта бул токтомду шаардык кеңештин аппараты Нурматова Кыйбаткан Исмаиловна жергиликтүү бюджеттен каржылануучу тиешелүү бюджеттик мекемелерге жеткирүүсү милдеттендирсин. Ушул сөздүн эмне кереги бар дейм да? Жеткириле жүргөн да. Кандай дейсиздер эми? Бул пунктты ал эле койбойлу, урматтуу депутаттар. Не жеткирилбей жүрдү эле. Же кемчилдиги болду эле. Болгон эмес да, туурабы? Эми уят да мына сөздү жазыпчы. Кааласаң каалабасаң деле жеткирет да. Жапар Туркманович, туурабы? Сиз жазган болушуңуз керек ушу долбоорду. Айткыңызчы, кечкенде жумуш. 4-чү пункт ал эле койбой элем. Ушул аппарат жеткириле жүргөн да. Токтомду. Уят да ушу жерге 4-чү пункт жазсак, сиз муну министрликке алып барасыз анан. Айтат. Депутаттар башка суроо жокпу? Талап ушундай да. Эми талап жөн деле мыйзамда жазылуу, регламентибизде жазылуу, жөн деле жеткирет Жапар Туркманович. Токтомго жазбай эле койбой элем ушуну. Сиз министрликке көтөрүп барганда Жазып койсок бул нетпейт да, мындай. Ашыбайт да. ашыкча эле болот, но эми жөн деле жеткирет да. Анан урматтуу депутаттар, мен салбай калдым, мэрия алам дейт анан. анан дагы бир нерсе, урматтуу депутаттар. Токтомдун преамбуласында Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин Каракөл финансы башкармалык начальниги Осмонкуловдун, мамлекеттик салык кызматынын Каракөл боюнча башкармалыгынын башчысы Тойчиевдин жана шаардык кеңештин бюджеттик комиссиянын төрайымы Мамыткановнун билдирисин шаардык кеңештин бюджеттик комиссиясынын төрайымы толук жазбайлы бюджет, экономика, финансы деп жазылыш керекпи? Ушуну толук жазып коелу. Анан кийин 5-чи пунктта дагы эң акырында дагы көзөмөлгө алуу жагы шаардык кеңештин бюджеттик комиссиясына Мамыткановага жүктөлсүн деген дагы толук жазып коелу, урматтуу депутаттар. Анткени карасаңыз Жапар Туркманович жаман аябай кыйын киши да. Өзүнүкүн так жазат да, Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин Каракөл финансы башкармалыгынын деп турупчу. Сизге суроо бердимби?
кыскартып коюп атат да. Сизге суроо мүмкүнбү? Болот. Сиз айтыңызчы, могул ушу шаар кеңешинин токтому жогорубу же бюджет кодекси жогорубу? Реалия боюнча. Бюджеттик кодекстин талабы жогорубу же биздин токтом жогорубу? Бюджеттик кодекс жогору да. Анда окуп коелучу. Кодекс боюнча ушундай да. Бюджеттик комиссия деп атат. Бюджеттик комиссия деп турабы? Эми бизде шаардык кеңеште бюджет экономика эми ал аталышы боюнча, аталышы биз атаганбыз да Жапар Түркмөнчү. Ошону аталышы. Биз даярдык кодекс негизинде. Эми Кыргызалиев Бакыт Насирдинович деп кошуп жазыш керек да, эми Кыргызалиев Бакыт деп эле калып калып атат да. Андай эмес да. Ошондой сыяктуу да Жапар Түркмөнчү. Сиз так жибердиңиз да. Кодекс турат жогору. Урматтуу Жапар. Биз кодексне иштедик. Кодекс негизинде айладык. Ошол негизинде Урматтуу депутаттар, дайралдык. реестр облустарга турат. Биз кошуп коюшубуз керек ушул сөздү. Бюджет, экономика, финанс, инвестиция деген жакында да кошулган, билесиздер, а? Ошондо кошуп коюшубуз керек. Анда Сөз тилегенсиз иште. Жакын канада башка булактар барбы да ушул жакта? Ооба, болушу мүмкүн. Кабата ГЭС 1-2 башталып калат деген үмүт бар. Кудай буюрса. Башталып калса, биз эсеп кысабын бүт тактап, анан чыгарабыз. Жок, азыркы президенттин жарлыгынын негизинде бюджет ишкана мекемелеринин айлыктары көтөрүлгөн тараптан. Август айында ошондой алдын ала план бар. Ошонун негизинде жалпы Кыргызстан боюнча көтөрүлсө, ошончо Кара Көз шаарына тиешелүү мамлекет органдардыкы муниципалдык маселелер көтөрүлөт деген үмүт бар. Ошонун негизинде келип чыгышы мүмкүн. Август айында. Жапар Түркмөнчү, Шамшыкал боюнча кандай иш алып барып атасыздар? Шамшыкал боюнча билесиздер, ошол жерде айтканбыз, быйылкы жылдын 1-июнуна чейин өздөрүнүн каты бар, узатып берүү боюнча, баягы төлөмдөрдү ижара акысын. Июнь. Ага чейин биз барып келдик, мен татып келдим. Андан кийин келгенден кийин биз УМС менен биргеликте кат даярдап, артынан мурунку акчаны жаңылап, суммасын көбөйтүп бергенбиз каттычы. Бирок ошонун каттын жоо келе элек. Ал катты жазганбыз, убакыт бүттү, төлөө боюнча маселе койгонбуз. Ушул убакка чейинки сумманы тактап, мурунку сумма 10,5 миллион сом болчу, кийин дагы 5 миллиондой кошулуп, жалпы суммасы 15,200 миң сом болгон. Ошонун негизинде бергенбиз. Анын үстүнө иш алып баш керек. Барган сайын үмүт мындай жакшылбай атты да. 15,200 миң, Ооба, 1-апрелге чейинкиси. Жапар Түркмөнчү, келишим түзүлгөндөн кийин 2 жылдын ичинде курулма курулбаса келишим жокко чыксын деген пункт бар да, 2 жыл өттү деп эмне кылабыз? Мунун 2 жолу бар. Акчаны кечип туруп эле келишим бир тараптуу жокко чыккан жакшы эле да. Биринчи варианты колдон келсе, ушу мэрия, урматтуу Алмаз Шукалиевич, ушуга чейин пайда болгон карызды өндүрүп алса жакшы болмок бюджетке. Бул чоң иш кылмакпыз. Экинчиден сиз айткан вариантты ишке ашырсак, анда ордуна башка инвестор табыш керек. Антпесек бул иш туруп калат, же болбосо ишке ашпайт да. Нары жака жылбайт. Жок, демек токтом аткарылбай атат да. Келишим түзүлгөн. Пандемия болду, мейли пандемиядан өттүк турабы? Баарын кошкондо 3 жылдан ашып кетти да. Баарын кошкондо ашып кетти. Бирок булардын катынын негизинде, ооба биз төлөйбүз, эч жака качпайбыз, бирок бизге убакыт бергиле дегендей маанилешкен да. Төлөө жагы эмес, завод курулушу боюнча. Аны маселе мага ачык. Мен финанска тиеш айттым да. Завод боюнча мага аны ачык. Сиздерге тура болушу мүмкүн сөз дегенде заводду мындай булар менен эртең бушун курабыз деген үмүт анча эле мындай ишендим эмес да. Төлөтүш керек же жокко чыгыш керек, экили бар. Жок кылып, Төлөтүп алсак жакшы болмок да, материал. жок кылып туруп анан Жок, сотко алар булар азыр төлөбөйт, биздер сотко эле бербесек болбойт. Кредиторский карызы бахарлар кетиш. Баягы акчасын силеп кетиш. Анан кийин 2022 жылдын канчанчы июнуна чейин 1-июнга чейин. Өткөндө бизге агентство инвестициядан кат келди. Ошону узатып берүү, мөөнөтүн узатып берүү боюнча.
Заткармай жатат. Биринчи үмача сөзгөн төлөөсө сизге катышат. Өзү негизи урматтуу депутаттар силерге айтып коюшум керек. Бул өзү дегеле мурунку өкмөттүн деңгээлинде, мурунку жогорку кеңештин деңгээлинде, мурунку президенттин деңгээлинде чечилген маселе да. Ушул бизге цемент заводун куруу боюнча, инвестиция тартуу боюнча. Азыркы ситуацияда ошондой иш-чара иштелип чыккан. Бирок кагаз жүзүндө бар, а иш жүзүндө алга жылыш жок да. Муну айткан себеби келип ушул маселени койсок, кайра ошол өкмөттүн деңгээлинде келип такалат маселечи. Эртең күнү иштейбизби, алып барабы, курабызбы, курбайбы деген маселе. Ушундай жагдай. Жок, жылбайлы. Суроо жок болсо, урматтуу депутаттар, Рахмат. реестр токтом долбоору облустурда турат. Токтом долбоорунун сунуштары жокпу? Сунуштар жок болсо добушко алынча кошумчасы менен макул менен депутаттар добуш берип койсоңуздар. Макул? Общий. Баарына чогуу. Каршы? Калыс? Жок, бир добуштан кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, негизги маселелер бүттү. Ар түрдүү маселелер кымбатчылык боюнча вакытында дейишти сөз. Жок, аткаруу бийлигин угабыз да, антимонополия келди, эмне болду? Магазиндерди кыдырышты, сиз да кошулуп кыдырдыңыз. Эмне болду? Биз маалымат берип коебузбу жарандарыбызга. Элибиз көтөрөт, качан арзанчылык болот? Каракөл эмнеге кымбат боло берет деп. Алмаз Шүкүрөлович. Анан экинчи маселе болуп өзүмдүн билдирүүм бар да. Баарыңызга белгилүү болгону Тияка чыкпайбы тияка? эле менен жолугушканда Кошелик Сулайман депутат берген. Бул маселе дагы каралып, сунуш берилген. Жогорку кеңештин депутат тарабынан дагы антимонополияга каршы Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматына кат жөнөтүлгөн. Жогоруда аталган каттардын негизинде, биздин берген сунуштун негизинде төмөндөгүдөй жооп берди. 30 апрель 2022 жылдагы номер 06/9 сандык каты менен сиздин тапшырмаңызга ылайык Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын Жалал Абад облустук бөлүмүнүн жетекчиси Чегебаев, башка адиси Сыдыков, Каракөл шаардык кеңештин төрагасы Батыркулов, Каракөл шаарынын вице-мэри Гүлмүрөкчү Сатарова жана салык кызматынын кызматкерлери менен биргеликте 2022 жылдын 30 апрелинде Каракөл шаарындагы ири соода түйүндөрүндө жана дүкөндөрдө социалдык маанидеги товарларга баалардын кескин өсүшүнө жол бербөө максатында түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Мониторинг учурда төмөнкүлөр аныкталды. Un 1-ci sort минимальный 42 сом 1 килограммга, максимальный 49 сом 1 килограммга, орточо 41 сом 1 килограммга. Un 2-ci sort мониторинг жүргөн эмес, күн карама өсүмдүк майына минимальный 153 сом, максимальный 190 сом, орточо баасы 171,5 сом. Кумшекер 87 сом, минимальный 90 сом, максимальный. Орточо баасы 88,5. Мониторингтин жүрүшүндө мөөнөттү өтүп кеткен йогурттар жана пряниктер аныкталып, жергиликтүү өндүрүүчү ишкерлердин товарларына маркировкасы жок сатылып, дүкөндөрдө өлчөөчү таразалар текшерүүдөн өтпөгөндүгү аныкталды. Ошол эле учурда Кыргыз Республикасынын 2014 жылдын 9 июлундагы номер 118 чөнөөлөрдүн бирдейлигин камсыз кылуу жөнүндө мыйзамдын талаптарына ылайык товар сатууларды колдонулган таразалар ыйгарым укуктуу метрология органы тарабынан текшерилиши сунушталып,
сатуучулар арасында бааларды негизсиз жогорулатууга жол бербөө боюнча жана эрежелердин мыйзам чегинде алып баруу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Мындан ары да аталган шаарда баанын негизсиз көтөрүлүшүнө жол бербөө, соода эрежелерин сактоо боюнча мониторинг жана текшерүү, түшүндүрүү иштери күчөтүлүп, мыйзам чегинде тийиштүү иштер алып барылат деп бизге жооп берди. Урматтуу депутаттар, бул жоопко биз толугу менен канааттанган жокпуз. Себеби чара көрүү максатында дагы иш алып барыш керек болчу. Соода тармактары менен. Бул билдирүүнү биз каттын ээси Кундуз Кошалиевичке билдирдик. Ал биздин көзүбүзчө тапшырманы берип, кайра кароого жөнөтүлдү. Кайра антимонополия келип, жеринен дагы карап, мыйзамсыз бааларды кескин көтөргөн соодагерлерге чара көрүү максатында. Андан сырткары салык инспекциясына тапшырма берилди. Булар дагы түшүндүрүү иштерин күчөтөт. Биз мониторинг жасап отурабыз. Бизде акыркы мониторинг 16 май 2022 жылы болду. Бул боюнча иштер уланууда. Менде кыскача ушундай. Сөз Гүлжамал Тоқұловна. Мен чакыргам. Келем деген да. Анан бүгүн эртең менен эсиме жазып жибердиптир. Сахарлар көтөрүп кеткен боюнча бүгүн буйрук келди, ошол боюнча иш жүргүзүп атабыз. Кийинки сессияга сөз чыгарабыз. Ушул бир сурооңуз бар эле, ушул мисалы үчүн башка мамлекеттерде Россияны айтсак, накладнойлар аркылуу карап туруп, товар мисалы үчүн 100 сомдук товарды алар 130 сомго гана көтөргөнгө акысы бар да, мүмкүнчүлүгү бар. 30%ге көтөрөт. Ошонун ичинде налог, зарплата, ошол эмен полный содержаниясы жолу бардыгы каралат, ошо 30%. Ал эми бизде болсо, Кыргызстанда ошондой мыйзам барбы? Эми үчүн кээде баалар 2 эсе көтөрүлүп кетет, накладной товарларда. Ошондой көзөмөлдөгөн ошолор мүмкүн бар экен. Ошолор боюнча сурайлы деген. Кайсы учурга чакырып бере аласыздар да, камсыздар? Эмки сессияга келем деп. Ошол келгенде сессиядан мурда күн айтып койсоңуз мен сөзсүз келем деген да. Анан Бакыт Насырович жума күнү айтканда мен ошондо эле чалдым, ооба келем деген. Анан бүгүн эртең менен ушундай жооп келди. Азыр мына конфет печеньяларды мурункуларга салыштырмалуу карасак, албетте биздин Кыргызстанда конфеттер өндүрүлбөйт. Бирок мурункуларга салыштырсак 2 эсе көтөрүп кеткен. Долларга чыккансак, доллар деле түштү. Эмне эсебин негизинде баалар ушунчалык көтөрүлүп атат. Ушулар боюнча эсеп жакшы болот. Эл да ушуга кызыктар. Ишөө токтоолуна барып көргөн болсо бул жер кымбат болот. Кымбат болот. Ошондо келип биз кыдырганда ал ушу Жалал Абад областы боюнча бүт баалар жазып алыптыр. Средний баалар. Ошол биздики менен туура келди да. Кээ бир дүкөндөрдө шекер 100 сом экен, ошолорду ошол жерден эле бул жакта ушундай болот, мынчадан койбойсуң деп алар 10 сомдон ылдый кылып 90 сомдон коюшту. Анан булардын эле мындай айтып атышат, кол бутубуз кыска болуп калган, биз мындай чара көрө албайбыз, болгондо мониторинг жүргүзөбүз дейт. Мурдагыдай чара көрө албайбыз. Биз анан өзүбүз тараптай көрдүк да, кээ бир дүкөндөргө киргенде кээ бир магазинчилер мындай сен кимсиң деп эле койду да алардычы. Анан бизде өзүбүз тарапынан жергиликтүү кеңеш мэрия менен биргеликте комиссия түзүп кыдырсак болот экен. Жакшы жардам болмок бизге да. Анда эгерде эч кандай мыйзам жок болсо, анда сунуш берип жоопту кеңешке кат менен кайрылып, бир установочный баа алыш керек да. Ар бир накладнойдо прием товар болот да, ошого мынча процент гана кожолот деп. Ошондо бардык жерлерде бирдей баа болмок, анан элдин карапайым элге дагы жеңил болмок. Бакыт Насырович айткандай, баарыбыз эле каскадда иштебейбиз да, нарын месте иштегендер да бар. Жок, Гүлжамал Тоқұловна. Кадыр Орункулович, эме болду. Бул мониторинг жүрүп бизге рейдке келген учурда мыйзам кабыл алына элек болчу. Текшерүүчүлөрдүн реестри боюнча. Бул өткөн жума күнү кабыл алынды.
мыйзам кабыл алынды. Азыр президентке барып кетет, кол коюлса эле булар толук укуктуу окулат уже текшерип чара көргөнгөчү. Анан ошол жерде канча процент кошуш керек ошол эмеде Алардын өзүнүн инструкциясы бар, ошолор менен эсептеп беришет да. Söz Бакыт Насирдиновичке. Рахмат. Рахмат. Алмаз Шүкүрөлүевич. Сиз азыр Кундуз Сулаймановго берген катын окудуңуз, а биз кеңеште чечим чыгарып, биз сунуш киргизип, анан чечим чыгарып бердик элек. Биздин чечимибизди сурап атам да. Мен Кундуз Кошалиевичтин тапшырмасы бизге келген жок. Келелекпиз. Бул биринчиден. Экинчиден, Кундуз Кошалиевичке ушул жерден мен айтсам кат менен кайрылгыла деди эле, кат менен сага кайрылгыча өзү эле кайрыла беребиз деп туруп катты кеңештин атынан жөнөтпөдүк беле, урматтуу депутаттар. Үчүнчүдөн, биз деле жергиликтүү маанидеги маселе, биз дагы элдерибиздин жарандарыбызга ушул кыйынчылык болуп атканына байланыштуу ушул кымбатчылыкты кантип жеңебиз деп мындай чечүү жолдорун издейли деп атабыз да. Өзүңүздөр байкасаңыздар, чындай эле Каракөлдө кымбат да. Бул жагы токтогул арзан экен. Бул жагы таш көмүрдөн нары арзан экен. Анан мени ойлондурганы бензин маселеси дагы да. Бензин маселеси дагы да, Алмаз мырза. Мен таң калганым, силер эмнеге ушинтип жөн эле отура бересиңер дейм да, мында эмне сөзсүз шуну депутат көтөрүш керекпи? Силер элдин жыргалчылыгына, жакшы жашоосуна салым кошо турган силерсиңер да, Алмаз мырза. Эми биз эле жаман көрүнүп, силер унчукпай отуруп эле. Ар ким өзүнүн ыйгарым укугуна жараша иш кылат да. Сиз элге ыңгайдуу шарт түзүп беришиңиз керек да, туурабы? Менде мыйзам бар. Мыйзамда жазылган укуктарым бар. Мен өзүм укугуман аша чаба албайм да. Макул, сиздин ушул укуктарыңыз боюнча айтып берейин да. Сизге мыйзам жол берет. Муниципалдык дүкөн ачууга. Туура. Буга мыйзам чектелген эмес да. Туура. Эгерде муниципалдык дүкөн ача турган болсок, биз конкуренцияны жеңет элек да. Туура маселе, колдойм. Анан ошону бюджетибиз кенен болсо буга да кайтып келебизби деп, азыр чын айтканда жыртык тешиктерди жамап атабыз да. Сиз магазинден жыртык тешик деген жыртык тешик болбойт, ал жамала берет, өзүн актай берет да, жок дегенде жумуш орду камсыз болот. Азыр жерин аныктап, долбоорлорун даярдап келип, буну да сунуштайбыз, ошондо колдоп бериңиздер. Ошону муниципалдык магазин ачуу боюнча мен сунуш кылам. Канткенде биз жеңебиз. Биз конкуренция кылганда гана жеңебиз. Туура. Сиз азыр мына монополияга, антимонополияга эмне үчүн бердик? Ошолор мониторинг жүргүзүп көрсүн. Канчалык кымбат экен Каракөл. Анан биз ошолордун негизинде мына жогоруда айтып атасыңар, йогурттун өтүп кеткендиги, бул дагы чекеси. Жанагы эмеси өтүп кеткендиги тууралуу. Не деп койчу эле? Срок эмес, просроченныйлар боюнча дагы да. Бул чекеси. Эгерде жакшылап текшере турган болсо да көп нерсе чыгышы мүмкүн да. Экинчиден бензин. Бензин деген Бишкектен 6 сомго кымбат экен. 6 сомго Каракөл. Бул мен таң калып атам. Бензин деген тыйынга отурса деле байыт өзү. Мына ишенбесеңер карап көргүлө, Бишкекте канча, бул жерде канча, мейли 2 сом косун, 3 сом косун, бирок 6 сом эмес да, урматтуу депутаттар. 2 сом болчу да, кош. 6 сомго кымбат экен. Жол бересиң, чыксын 2 сом айрым болчу. Мейли пайдасын көрсүн, сөз жок. Анан элибиз азыр мына жерде бензин кымбат. Бензин кымбат деп атат. Бир социалдык жарылууга келип калбайбызбы, Кудай сактасын, эгер минтип элибиз кыйналып аткан болсо. Продукты кымбат болуп атса, эл кыйналып атса, 1300 эле каскад иштесин мейли. Камбаратада 170 канча 77 рабочий иштейт. А калганын бардыгы эле мына мэрия, силерде эмне айлыгыңар жетиштүүбү, мисалычы? Жетпейт. Баскан турганыңан ашпайт. Тамагыңан ашпайт, ошо жерде жол киреңен ашпайт.
Мугалимдердики эми мына көтөрүлүп атат. Азыр дагы мына да бир нерсени айтып коеюн. Мына президент борбордук мына китепканалардагы айлыгын көтөрдүм деп атат 100%. А жергиликтүү бюджеттен каржылана турган китепкананыкын көтөрүлгөн жок 100%. Эмне үчүн? Эгерде президенттин саясатын колдосоңор 100%га көтөрүп алып келип койсоңор деле мыйзам жол берет эле да. А бул жерде китепканада 5000 айлыкта отурушат мына жерде. 5000 айлыкта поймадан жөө бар, жөө келишет экен. Мен эмне үчүн жана муниципалдык менчик автобуска бекер деп атам, мугалимдерге, китепканачыларга деп атам, ошолорду бекер. Ушулардын айлыгы аз болгон үчүн ушуларга бекер каттасын дедим. Ошолорго колдоо болсун дедик. Биз да ошолор жок дегенде колдоп жергиликтүү бийлик. Мына министрине, любой министрине мактансаң болот. Биз жергиликтүү бийлик колдоп келгенбиз, дагы деле колдоп атабыз депчи. Мына квартирасынан бери былтыр квартирага 2 миллион бердик элек, алган жокпуз. Врачтарына чейин барып мактансаң болот. Министр ону аконитке чейин барып мактансаң болот. Врачтарды колдоп келебиз дайыма депчи. Мына жок, мисалы деп, ошентип эл айтып атат, кечирип койгон. Фамилиясын унутуп калдым. Мактансаң болот, кайсыл жерге болсоң да. Билим берүү мекемесине чейин барсаңыз болот. Эми мындай да Алмаз мырза. Тез аранын ичинде муниципалдык дүкөн ачуу боюнча иш-чара иштеп чыккыла. 6 айдын жыйынтыгы менен канча миллион сом керек экенин, 4 миллионбу, 3 миллионбу ал оборот болот, ал кайра эле акча иштейт. Коммерсанттар байып атышпайбы? Силер мына өзүн акта төлөп, кичине эле пайдасын көр, эмесин прибыль түшсүн биздин бюджетке кичине. Эч нерсе болбойт. Конкуренция менен гана жеңебиз, урматтуу депутаттар. Ушул маселени өткөн союзда мен сизге айттым эле. Ишке ашкан эмес. Ашырабыл эмеспиз да, ошонучу кыйын деп. Эми азыркы ашып кетсе жакшы. Урматтуу Кадыр Доронкулович, өткөн союзда эл мынчалык кыйналган эмес. Бул биринчиден, экинчиден. Мага суроо барбы, кечиресиздер? Жок, мен тактап коеюн. Отуруңуз. Урматтуу депутаттар, биз Тарыкөл шаар боюнча бардык магазиндерди кыдырдык колдон келишинче антимонополия менен биргеликте. Бирок ошол учурда антимонополия айтты, биз эч кандай чара көрө албайбыз деди. Болгону ушул un, май жана өзгөчө керектүү товарларга мониторинг жүргүзөбүз деди да. Ошону жогору жакка билдиребиз деди. Анан ошол боюнча иш-чара жүргүзсө болот экен да, ошолор боюнча эле. Андан башка эч нерсени кыла албайбыз деп анан магазинге кирдик. Мыйзамыбыз ушул көп экен магазиндедечи. Жана баасын койбогондор толтура экен. Срок годности этикет бар жок, товарлар да толтура экен. Эми ал жердеги нерселерди биз өзүбүз ушу комиссия түзүп, магазиндерди кыдырсак болот экен да, ошого бир комиссия түзсөңүз, Шүкүралиевич. Депутаттардан ошол антимонополия келгенде ошондо 2 комиссия бир отурум болуп калды. Ошондо биз депутаттар бош ой калат деп биз айта алган жокпуз. Ошондо Бакыт Насырович кошкондо сон болмок экен да. Прямой эфир менен баарын көрсөтүш керек экен элгечи. Бакыт Насыровичтин фейсбугуна кирсе эле түз эфирде турат. Зайырбектикинде канча экен, аярда өчүп калды. Ушу көчөдө канча сомдон экен, банан канча экен, күрүч канча экен барып турат. Ошол жерде эле анализ жүргүзүп койсоңор болот дейм анын. Анан айтып койсоңор болмок. Өзгөр баарынан сөзсүз айттырабыз. Ошо менен күрөшүп атпайлы азыр. Биз азыр коомду дагы көндүрүшүбүз керек болуп атат. Коомубуз дагы, элибиз дагы содалашпай эле канча десе ошо менен баары эле ала берет экен. Мусулман деген содалашыш керек да. 10 сом болсо 8ге бер, 6га бер деп содалашып. Кийинки маселе өтө эле Бакыт Насырович. Энергетика партиясынын билдирүүсү, фракциясынын билдирүүсү кетебиз. Урматтуу депутаттар, урматтуу сессиянын катышуучулары, биз мурунку союзда деген сөздөр болот. Бул мурунку союзда эмес, мындан мурунку союзда, азыр 8-чи союз болсо, 6-чы союздан бери депутат болуп келатабыз. 2016-жылы 27 сентябрда
Завод Достук Акчы акционерлер коомунун балансындагы Кайыңды балдар эс алуу борборунун муниципалдык менчик башкармалынын балансын алуу жөнүндө токтом кабыл алганбыз, урматтуу депутаттар. Мен ошондо өндүрүш курулуш комиссиясынын төрагасы болчумун. Урматтуу депутаттар, доордук коесуздар. Алмаз Керезбаевич, ушу сиздерге тиешелүү маселе азыр. Мен сиздерге кайрылам да азырчы. Жакшылап угуп турсаңыз. Ушул токтомду кабыл алдык, урматтуу депутаттар. Эмнеге бул Кайыңды балдар эс алуу лагеринде балдар үчүн бизге лагерь керек деп 6-чы созуфтагы депутаттар ушул жерде отуруп чырылдашканда. Ошондо ачык акционерлер коомунун Достуктагы акционерлердин чогулушунун протоколу бар экен. 40 миллион эмеге бир көз карандысыз баалоочуну баалатып келген экен, 45 миллион сом болгон экен. Ошол 45 миллион сомду Индиядан алган кредитти төлөө боюнча бизге алгыла деп бериптир да. Минфин гарант болгон. Өкмөт. Анан 45 миллионго эмес, биз 40 миллион сомго бергенге макулбуз деген протоколун алып келет экен. Анан алып келет. Сессияга алып чыгышат. Анан мен эсимде жок, өндүрүш курулуш комиссиясы караганбызбы, караган эмеспиз. Анткени токтомдун аткаруу көзөмөлдөөчүсүндө Кыргызалиев деп да жүрөт да. Бюджет комиссиясы Жетешикова, анан кийин өндүрүш курулуш комиссиясы Кыргызалиев деп турат. Мен бир нерсени айтып кетейин. Анан ушул жерде отуруп, ошол сентябрь күнү, 27 сентябрь күнү Эркеев жаңы мэр болуп келип калат 6 айга. Мэр болуп келип, анан ушул жерде Кайыңды балдар эс алуу борборун алып атабыз. Анан биз айтып калдык, мен айттым, ушул жерде протоколдо менин сөзүм бар. 40 миллион деген көп да. Неге булар завод Достук 45 миллионго баалатып атат? Өздөрү жалдап келип, өздөрүнүн кызыкчылыгы болуп калышы мүмкүн. Жок, мэриянын кызыкчылыгы болуш керек. Мэриядан көз карандысыз баалоочу чакыртыш керек. Арзан бааланып калышы мүмкүн. 40 миллион сом көп бул деп ушул жерде мурунку депутат болгон Мирлан деген мырза бар эле. Камбаров Мирлан деген бар эле. Ошол экөөбүз алда мени колдоп токтомго бир пункт менен киргизип калдык да. Анан токтомго киргизгенде токтомго мындай болуп кирди да. Токтом кылат. Завод Достук ачык акционерлер коомуна караштуу Кайыңды балдар эс алуу борборунун имаратын жана курулмалардын ичиндеги бардык инвентарлары менен 4290,1 метр квадрат инфраструктураларын суу алуучу станциялар 6116,112 метр квадрат, трансформаторлар, столбалар, линияларын, бассейндер, аянты 4,8 га болгон жер участогу менен кошуп, муну шаардын муниципалдык менчигине өткөрүп алууга макулдук берилсин. Биринчи пункт. Экинчи пункт. Шаардык мэрияга аталган объектинин шаардын муниципалдык менчигине өткөрүп алуу боюнча мыйзам чегиндеги тиешелүү иштерди жүргүзүү жана баасын тактоо боюнча көз карандысыз эксперт чакыртуу милдеттендирилсин. Ушул пункту биз киргиздик. Үчүнчү, Кайыңды балдар эс алуу борборунун муниципалдык менчикке өткөрүп алуу менен Кыргыз Республикасынын Каржы министрлигине караштуу экономиканын өнүктүрүүнүн мамлекеттик фондуна болгон суудалык карызды 40 миллион сомдун төлөө графиги номер 1 тиркемеге ылайык бекитилсин. Мэрия тарабынан чакыртылган көз карандысыз эксперт 40 миллион сомдон төмөн бааланса, номер 1 тиркемедеги төлөө графиги өзгөртүлсүн деп ушул эки пункту биз киргиздик, урматтуу депутаттар.
Демек 40 миллион сомго bağlangan график мынакей. 6-чы жылды төлөп атабыз. Урматтуу депутаттар. 6-чы жыл 2022 жыл мына 6-чы жыл 2 миллион 857 миң 143 сомдон төлөп атабыз. Лагердекен. Быйыл да төлөп берип атабыз. Бюджет кабыл алдык. Мына тиркеме. Андан кийин Центр Оценки Славянский Восток деп мэрия жалдаган независимый эксперт 16 ноябрь 2016 жылы 69.135 миңби 69 миңге баалап иш кылып берди. Же калп айтам, ушу цифрасы чото не торок болот. Мен бул коп эме болот атат телефондон. Урматтуу депутаттар, жакшылап угуп туруңуздар. Эсептеп берет, булар 38 миллион 388 миң сомго 2 миллион канчага аз берип атат. Бирок тилекке каршы график өзгөртүлгөн жок. Мына Нурматовдун колу менен турат. Буга төрага кол коет токтомго, аркасында тиркемелерге аппарат жетекчи кол коет, урматтуу депутаттар. Бул шаардык кеңештин токтому. Берде турган токтом. 27 сентябрь 2016 жыл номер 111 дроп 40-6 сандуу. Ушул жерде дагы кайыңды эс алуу борбору жатаканалардан, ашканалардан, жайкы ашканадан, медпункттан, кароолканадан, 2 бассейн, волейбол аянтчасы, от жагуучу аянтча жана башка инфраструктуралары менен биргеликте 4,8 га жерди ээлейт. Мамлекет алдында карыздардан кутулуу максатында кайыңды балдар эс алуу борборунун муниципалдык менчикке өткөрүп алуу макулдук берип, ошону менен эле бирге завод Достук ачык акционерлер техникалык кредит боюнча суудалык карыздын шаардык муниципалдык менчик башкармалыгы өзүнө өткөрүп алып, жылына жергиликтүү бюджеттен 2 миллион 857 миң 100 сомдон каржы министрине төлөп, 14 жылдын ичинде суудалык карыздын кутулуу графиги сунушталууда. Жогорудагы жагдайларды эске алып, Кара-Көл шаардык кеңештеги кезектеги 40-чы сессиясы токтом кылат деп, бул шаардык кеңештеги токтом. Ал эми муногу токтом ушул эле номер менен ичиндеги сөздөр алмашылган. Жогорудагы окуган текст жок. Токтом кылат деген жерин окуп берип коеюн. Токтом кылат 40-чы сессиясы, жана жогорудагы номерде 40-чы сессиясы. Завод Достук ачык акционерлер коомуна караштуу кайыңды балдар эс алуу борборунун шаардын муниципалдык менчигине өткөрүп алууга макулдук берилсин. Болду, точка. Жанагы мен окуган суу алуучу станция инвентарлары менен мынча трансформатор столба 4200 канча деген сөздөр жок. Экинчи пункт. Шаардык мэрия аталган объекттин шаардык муниципалдык менчикке өткөрүп алуу боюнча мыйзам чегинде тиешелүү иштер жүргүзүү жана баасын тактоо боюнча көз карандысыз эксперт чакыртуу милдеттендирилсин. Кайыңды балдар эс алуу муниципалдык менчикке өткөрүп алуу менен иинде кредит боюнча суудалык карызды 40 миллион сомдун төлөө графиги биринчи тиркемеге ылайык бекитилсин. Мэрияга тарабынан чакыртылган көз карандысыз эксперт 40 миллион сомдон төмөн баласа, номер 1 тиркемеге төлөө графиги өзгөртүлсүн. Төрага Жээнбеков. Ушуну Жээнбектин учурунда ушуну эки токтом. Мен муну финансы министрлигинен таап чыктым. Кече жакында барып келдим. Эмне себептен? Бир канча жолу, урматтуу депутаттар, кайыңды балдар эс алуу борборунда өткөрүп алганда менимче күмөнүм бар. Кайыңды балдар эс алуу борборун өткөрүп атканда очистной сооружениясын өткөрбөй коюптур. Үйдү сатсаң да туалетин кошуп сатасың да.
завод достук өткөргөн жок. Эмне үчүн мурунку созувда айткан эмессиң деген суроо болушу мүмкүн. Мурунку созувда бир канча жолу Эркеев Ильяска айтканда, ооба өткөрөбүз деп, завод достуктун начальник башчысына, директоруна чалганда, ооба Жомартов азыр ооруп атат, коронавирус болуп атат, айыксын өткөрүп беребиз деген убадасы бар болчу. Коронавирус бүттү. Бүткөндөн кийин анан мына деди, шайлоо болуп кетти. О, мен анан бизге өчөшүп чыктыңар. Ошо менен калып кетти. Андан кийин бир канча жолу фракциянын атынан кат жөнөттүк. Мэрияга жолдодук. 2016-жылы экен, мен жаңылбасам, 2 скважинаны бекер акысыз, кайтарымсыз 2 скважинаны өткөрүлүп берилсин деген токтом бар болчу. Ошону дагы деле өткөрө албай атышат. Эркеевдин учурунда да айтчык. Азыр дагы айтып атабыз. Урматтуу депутаттар, достук заводу кылым кыйшайбайт деп атабы, бул бир. Экинчиден, андай боло турган болсо, биз кредитти төлөөнү токтотушубуз керек. Бул соцобъект. Соцобъекти каалайбы, каалабайбы өкмөт төлөйт дагы. Бизге бекер өткөрүп бериш керек эгер андай боло турган болсо. Эмне аны көтөрүп кетеби? Экинчиден, урматтуу депутаттар, андай соцобъектилер боюнча сөйлөшө турган болсок, завод достуктун футбольный поле, баскетбольный поле, спорт площадкасы бар болчу. Керек болсо ошону кошуп өткөрүп бериш керек. Элестеткиле, Индиядагы кредитин биз төлөп атабыз. Сатып алдык. Жок дегенде очистной сооружениясын берип койбойбу уялгандан. Мына күйөө баласы депутат болуп келди эле, секин 644 мыңды алам деп, ошо мен уялып кетти, ала албай. Уятта. Мен мисалы уялмакмын. Урматтуу депутаттар, өндүрүш кылыш комиссиясы ушунун аркасынан карап, мыйзам бузуучулук болсо, органдарга кайрылып бериш керек. Мен мына бир эле эмеден 2 токтомду көрдүм. Мен ал жерден толук материалдарды ала алган жокмун. Шаардык кеңештин атынан официалдуу түрдө кат жолдосоңор, толук маалыматтарды алар бериш керек, Минфин. Ошондон кийин анан каралышыбыз керек. Урматтуу депутаттар, ал жерде 2 папка бар экен. Завод достук боюнча. 2 папканын ичинен карап отуруп, мен ушул нерсени көрүп калдым дагы. Телефонума тартып калдым. Ошону алып чыгып, мына сиздердин алдыңарга коюп атам. Завод достук сыйы бар да, очистной сооружениени берип койсун. Келечекте биз аны канализациясын жасатып, очистной сооружение болуш керек, урматтуу депутаттар. Бул эмне деген жашоо? Андай болбойт, урматтуу депутаттар. Мен сиздерге өндүрүш кылыш комиссиясына кароо үчүн жергиликтүү кеңештердин депутаттардын статусу деген мыйзамын ылайык 8-10 беренесинин 3 абзасына ылайык, кечиресиздер, 2 абзасына ылайык депутаттын жергиликтүү кеңештин сессиясында айткан жана заседаниесинде төрагалык кылуучуга кат түрүндө берилген сунуштарды менен сын пикирлерди жергиликтүү кеңеш тарабынан болбосо анын тапшыруусу боюнча жергиликтүү кеңештин комиссиялары тарабынан каралат, же сотторду, судьяларды кошпогондо тийиштүү органдардын жана кызмат адамдарынын кароосуна жөнөтүлөт.
Алар бул сунуштарды жана сын пикирлерди эгерде жергиликтүү кеңеш тарабынан башка мөөнөт белгиленбесе, 1 айлык мөөнөт кечиктирилбей кароого жана кароонун натыйжалары тууралуу сунуштар киргизген жана сын пикирлер айткан депутаттардын тикелей өздөрүнө, ошондой эле жергиликтүү кеңештин төрагасына билдирүүгө милдеттүү. Пленардык заседанияларда, туруктуу жана убактылуу комиссиялардын заседанияларында депутаттарга жергиликтүү кеңеш кабыл алган чечимдердин аткарылышын, депутаттар киргизген сунуштардын жана сын пикирлердин, шайлоочулардын сунуш талаптарынын ишке ашырылышын жүрүшү жөнүндө, ошондой эле жергиликтүү кеңештин жана анын органдарынын ишин маанилүү маселелери боюнча мезгил менен маалымат берилип турат. Урматтуу депутаттар, мындан мурунку сессияларда дагы Гүлжигитбек Тосунчу ушу маселени көтөрдү эле, өндүрүш кылышы же ак дебеди, же көк дебеди, же кара дебеди. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, жок, мен бул боюнча эмес. Сиз буга чейин даярданып, официалдуу түрдө жарыялап айтып коюшуңар керек болчу. Депутат көтөргөн сын пикирди айтылган фактылар боюнча кийинки сессияларда жарыялап айтышыңар керек болчу. Мурунку сөздө кадыр Доронкул, сиз билесиз, ар бир айткан депутатка мен жазуу түрүндө же болбосо сессияда жарыялап айтып берсим, сиз көтөргөн маселе мындай болгон. Мунуга катка мындай жооп келди депчи. Бир канча жолу айтып атабыз, ак же көк же дым дебедиңер да. Ошон үчүн көзөмөлүңүз калыңыз, сиз комиссиянын туруктуу комиссияларды координациялайсыз жаңы мыйзам боюнча. Координациялап, бизге официалдуу түрдө кийинки сессияларда очистной сооружениясын берет же бербейт, же болбосо мындай деп жооп берип койгула. Рахмат, көңүл бурганыңыздарга. Кайсы болчу? Мына деген шаарда ачтын сооружение жок. Анча жылдан жок. Мындай да азыр заводдо кыйрат жок. Комплекс, кайын комплекс. Мен айтып коюм, Эне себеп болгон келишим боюнча, келишим түзүлгөн. Мэрия менен заводдун ортосунда келишти, бул мыйзамдуу акты. Ал жерде келишим бар. Тизме. Жерде жок ачтын сооружение. Ол эмес. Ачтын сооруженияны баягы жана эксперттер баалады го эксперт. Ошо бааларды ойдун чыгарсы го. Чыгарып коюшту, анткени баа 40 миллион ортасы 38 миллион болот го. Эгер 40 миллионду баалаганда ачтын сооружение кирет болчу. Бул бир, экинчи. Ушул боюнча убактылуу комиссия түзүп келишиптер. Сиз көрдүңүзбү? Көрдүм мен көпчүлүк. Келишимде жок ачтын сооружение. Бул бир, экинчи сотко берген күндө делечи. Биз уталбайбыз. Неге? Срок исковой давности бар да. 3 жылдан 3 жылга чейин берсек, жарайт, 3 жылдан кийин жарабайт, ошо болот. Билесизби? Кандай жок? Кандай жок бар? Срок исковой давности бар гражданский кодекста. Депутаттар. Урматтуу депутаттар, мындай да, бизде бир жок отсаңыз, мен тактап коеюн. Жогоруда мен айткандай 6 жыл төлөп турбуз да. Урматтуу депутаттар, 6 жыл төлөп атабыз. Мындай алда макул реестринде жокпу? Жок. Бирок тигилер берген башында катта болгон болот атат. Сүрөттөрү менен болгон болот башында. Башында, уруп турсаңыз, башында болот атат. 45 миллионго бааланып атат. Ал эми акционерлер 40 миллионго биз макулбуз бергенге деди. Мисалы, протокол ошондой болот атат. 40 миллионго макулбуз деди. 45 миллионго бааланган баалоочунун баасын 40 миллионго макулбуз деп берди. Экинчиден, сиз жогоруда бир аз жаңылып атасыз да. Экинчиден, биз 40 миллион көп да бул дедик да. Ар бир зданияны мынча миллиондон эсептесек деп, жолу мындай эле логично карап, мынча көп болуп кетип атат. Эми дагы түшүндүрүш керек болот, тийгишке. Билесизби, ага 3-4 жолу айтыш керек да. Андан кийин экинчиден аз кое туруңуз. Кое турсаңыз, көп болуп атат. Мынча болбош керек эле десек, анын 38 миллионго түшүп атат деп атам. Эмне себептен түшүп атат?
Ошону кайра бөлөк көз карандысы эксперт чакыртып атпайлыбы? Хорошо, эмне себептен азайтып жатат? Ошол эле нерсени азайтып атышканда булар. Биринчисинде ачыклар бар беле акциясы? Биринчи катында ошолор менен кошулуп берген реестрде кийин жок болуп кетип атат деп атам. Урматтуу депутаттар, жок кылып коюп атышат аны. Биринчи баллоодо ачыклар барбы? Биринчи баллоодо мен жок болуп атам мен аярда. Чоңтон мен билбейм аны. Токтомдо бар да. Түшүндүм. Токтомдо барбы атпайбы? Токтомдо жок. Токтомдо жок. Токтомдо бар болду, токтомдо жок. Токтомдо Комиссия түзүлдү. урматтуу депутаттар, мен бир нерсени да коюп туруңуз. Урматтуу төрага мындай кылчы. Урматтуу депутаттар, өткөндө убактылуу комиссия түзүлгөн, а? Мен документ келип тозулат. Урматтуу депутаттар, өткөндө убактылуу комиссия түзүлүп, жогорудагы жана ТСЖ боюнча карадык, а? 2 мүчөнү кошконбуз коомдук уюмдардан, жарандардан кошконбуз. Ошонун бири мына Касымов Илхам отурат. 10 майда отурумдун немесине кагаз жок деп, мына бүгүндөн баштап кысым башталыптыр. Кагаз жок дейт. Урматтуу депутаттар, муногу регламент, биздин иштөө регламентибиз да. Ушуга фракция лидерлери, фракция жарандардан комиссияга кошулат деп киргизкенбиз. Келүүгө милдеттүү комиссиянын мүчөсү, ал эми башчысы кирген комиссияны бошотууга милдеттүү деп киргизкенбиз, урматтуу депутаттар. Урматтуу төрага ушуну көзөмөлүңүзгө алып, Амангелди Ормоновичке чыгып, кысым басым болбосун талап кылабыз. Рахмат. Азыркы токтомдуу бир күндө бир номер менен дүкөндөрдөн колу барбы? Бир күн, бир саат. Бүт бар. Мен оған андай болгон мезгилде мен тамганы алмаштырбачым, тамга. керек. Жана сиз айтып аткан урматтуу төрага, сиз айтып аткан комиссияга бир өзүнчө специалист Азыр түзбөйлү анда убактылуу комиссияны. Өндүш комиссия жок, өндүш комиссия иштесин да. Жок, мен Жок. Радио общего эле келет атабыз 11 жылдан бери көрөлү. Негизи туура көрсөңүздөр ушул убактылуу комиссияны түзүп, кайра төрагалыкты ушул маселелердин ишин алып барганына ынанып турабыз, ушуну колдосок деп. Мынакей бара ынанып келатабыз, Бакыт Наседин иштеген ишинечи. Эми ушул адамды баалап барып ала албаганбыз, капамында дейбиз. Жок, Жок, урматтуу депутаттар. Жок, урматтуу депутаттар, эгерде меники туура эмес болсо, туура эмес эмес, мыйзамсыз болсо, колдоо кылам. Мен эч кимдерге мындай суранбайм, эч нерсе кылбайм. Ал эми баардыгы мыйзам чегинде болуш керек. Бул биринчиден. Экинчиден, менин өзүм кызыкчылыгым, эч жерде кызыкчылыгымды койбойм. Үчүнчүдөн, урматтуу депутаттар, мен атайын Бишкекке барып, ушул маселе боюнча барып көрүп келдим деп атам да. Менин таң калганым. Мурунку убакта деле мага келип, мындай бир тамганды, мына сөздү алмаштырып эле кол коюп койлучу. Мурун деле ушундай болсо дегенде де мен эч болчу эмесмин. Жок, бул коллегиалдуу чечилген токтом. Бул сага оюн эмес деп болчу меселе, урматтуу депутаттар. Мына аппарат турат. Бир тамга алмаштырбачым. Туура эмес болуп калса кайрадан сессияга алып чыгып, оңдочук. А бул мен үчүн уяттай, урматтуу депутаттар, канча сөздү жок кылыптыр да. Мен бирөөнү күнөөлөгөндөн алысмын. Балким андай эместир да.
Мен жаңылып калышым мүмкүн, инсанбыз да. Жаңылып калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн мен айтып атам, өндүрүш курулуш комиссиясы канча жолу арыз келип түштү. Макушев Майрамбектен канча жолу арыз келип түштү. Ушунун аягына чыккыла эми лестница деле жүрө бербей. Лестница эмес, бу жерде чоң нерселер турат азыр. Лестницанын деңгээлине түшүнө аласыңар. Биякта чоң нерсе турат. Мен түшүндүм, азыркы токтом эмеси бир гана сизде бар. Ооба. Жок, мен өткөрүп бергенге даярмын. Жок, эми мой чарага дошун. Biz kararımız. Çoğun belgemiz. Давай ошону аягына чыгып, Ооба. комиссия түзүлөбү? Урматтуу депутаттар, Тем более енді мен силерге бир нерсе бизге биринчиден 2 миллион жана Пакаченде судардан даяр, экинчиден Тарусенова түшөтүп Ооба да, өтө чоң проблема болот бизге. Езбанде өтүп керек да. мен айтып атам, урматтуу өндүрүш курулуш комиссиясы эң жакшы жолу мен айтып атам, 6 жыл төлөп коюп турбуз. Биз азыр отказ кылабыз десеңер, ушундай шабылдайт бар азыр. Сенесизби? Ne negizinde atılmaz. Алгыбыз келбейт, эмнеге биз төлөйбүз депчи. Dogur var da ne var? Dogur var, dogur tuzulmuş, dogur. Всё, биз бир тарап, кандай договор о? Биз бир тарап. Менен достук завод колхозда келишим түзүлгөн да. Ошол эң основной документ ошол. Ал жердечи, Эребай ал жерде форс-мажордуу ситуация, анан токто эме келишимди туура эмес аткаргандыгы боюнча деп, договорду башынан карап чыксак болот да. Именно. Мен түшүнүгүм боюнча мэрия менен достук ортосунда мамиле жок. Биз мамилени Минфин аркылуу кылганбыз, Минфин аркылуу мен азыр мындай жаңылып калышым да мүмкүн, урматтуу депутаттар, биз инсанбыз. Мен конкреттүү документтерди көрө алган жокмун. Мен мага мынтип айтты, кат менен кайрыла беребиз деди да. Азыр сен келип телефонуңа да, мен телефонду тартып алганым ушул болду, урматтуу депутаттар. Эми силер тура түшүнгүлө. Эптеп нары сүйлөшүп атып, эптеп тартып алдым да, мындай дегенде, анан официалдуу түрдө кайрылып анан беребиз деп кой документтердичи. Анан эми силер мындай тура түшүн, азыр мен бир нерсени айтып алып жаңылып калбайын. Ошон үчүн өндүрүш курулуш комиссиясына жолдоп атам, урматтуу депутаттар. Мен жана мыйзам кылак билдирүү жасап атам. Комиссияга жолдойлу, карап чыксын. Анан мен жана жол жобосун айтып атам. Биз отказ кылабыз деп эле мындай. Бир мындай позицияны белгисип койсоңор, бир эле ошол жерден кат жөнөтүп койлу да, отказ кылабыз. Ушундай келет да, бүт өткөрүп берет. Скважинаны да өткөрүп берет. Тиякты өткөрүп берет, карап турла. Ушун менен күн тартында маскара аяк. Эртең өзү төлөй албайт да булар азыр. Төлөй албагандан берип атат бизге. Өндүрүш курулуш комиссиясына жүктөлсүн. Протокол тапшырма. Жок, азыр өндүрүш комиссия дебедик. Кийин карайт да. Сиз келиште өндүрүш комиссиясына киргизиш керек. Жок ай. Комиссиясы карасын деп. Сиз документтердин баарын көрдүңүзбү? Men gelişimini karadым. Men ошо неменен финанс министринин немесине карап чыктык. Карап чыкканбыз, каттар карап чыктык. Жок, каттарын карадыңыз, Номдай, томдай 2 папка турат ошол жакта. Сиз ошону алсаңыз, анан карайбыз, хорошо? Кат менен жөнөтсөңөр? Минфинге. Урматтуу депутаттар, сессиянын жабылсын деген депутаттар добуш берип койсоңуз. Неме? Василий Юрьевичтин сунушун өндүрүш курулуш комиссиясы карасын деген депутаттар добуш берип койсоңуз макул деген. Каршы. Скважина. Анан Минфинге кат жолдоп коюш. Жок, жолдойт. Сессияны жабык деп жарыялайм. Элибиздин жаны менен барабар, сансыз кылым ала тосын мекендеп, сактап келди биздин ата бабалар. Алгалай бир кыргыз эл, азаттыктын жолунда, өркүндөй бер өсө бер, өз тагдыры
элдин үмүт тилеги, желбиреди эркиндиктин желеги. Бизге жеткен ата салттын мурасын ыйык сактап урпактарга берели. Алгалай бер кыргыз эл азаттыктын жолунда, өркүндөй бер өсө бер өз тагдырың колуңда. Абдан жакшы